Анкара шаарында кыргыз кыздар ачкан кафенин аты Береке. Менюсунда манты, шорпо, куурдак. Çok güzel. Береке кафесиндеги тамактарды чын дилин салып жасаган ашпозчулар да кыргыз. Кардарлардын көбү кыргыздар. Кыргыз даамын Туркияга таанытып жаткан кыздар түрк дүйнөсү менен ал жакка келген туристтерди кандай тамак аш кызыктыраарын жакшы билген мигрант болушкан. Келгенме 4 жылдай болуп калды. Бүт эле бала бакчыбыз, кемпир бакчыбыз дегенде бүт ошол жумушту иштедик. Биякта ошо үйдө иштеген жумуш аябай оор да, анан баары кыйналышат. Тилче билип, азыр эми өзүбүздүн тамактарыбызды аябай кооздоп, аябай сонунке мынтишет теге. Уйдун эти менен тамак жасайбыз биз жана. Уйдун эти менен биз мынчалык даамдуу тамак жасап көргөн эмеспиз дейт. Иштерман кыздарга кыска убакыттын ичинде кафе иштетүү бизнесинин тилин таап, чет өлкөдө мыйзамдуу жол менен киреше табуунун жолдорун изилдеп билип калышыптыр. Налоговый келет экен, сигарет текшергендер келет экен. Аябай кыйынчылыгы биз кафе десе эле ойлогонбуз, аябай эле мындай эле ой мындай эле кылабыз, тиндей эле кылабыз, андай эмес экен. Кыйынчылыгы аябай көп экен. Үчөөбүз уктабайбыз. Бир айча уктаган жокпуз. Түнү ой эле жүрөбүз, шап деле жүрөбүз, камыр деле чөбөбүз, ичине деле киребиз, тышына деле киребиз. Аябай кыйналдык. Андан кийин уже көнө баштадык да. Мантышын жарымы Кыргызстандан алдырдык. Булар бухар казан деп коет экен. Эмеси тешиктери дыркалары кичирээк болот экен. Биздики аябай чоң. Ошон үчүн деген манты булар кичине жайыраак бышылат. Биз 35 минут алабыз да, бияктын кичине 45 минут алат. Анар убагында Бишкектин эң белгилүү ресторанында ашпозчу болуп иштечү. Ага карабастан Анкарага кыргыз даамын таанытуу жана жакшы каражат табуу үмүт тилеги менен келип, шериге Гүлмира экөө чебердигин көрсөтүп жатышат. Кыргыздар келип атат, түрктөр да келип атат. Көбүнчө түрктөр биздин мантыны жактырып аябай жешет. Булардын мантысы кичинекей болот экен да. Биздин мантыны аябай жактырып жешет. Тазалыгы, биринчи очередь тазалыгы аябай таза кафе. Тамактар да аябай жакшы. Даамдуу, ошондуктан бул жака келип жейбиз. Бул кафе Анкара шаарындагы кыргызстандыктар дем алыш күндөрү чогулуп, баарлаша турган жерге айланып баратат. Кафенин кожойкелери кардарлардын саны көбөйгөн сайын ишкерликти кеңейтүүнүн башка мүмкүнчүлүктөрүн издей башташты. Эми чоң ресторан жасап кыябыз. Биякта эмеде банкетный зал жок болу көпчү. Ошондой чоң кылалы, чоң ресторан кылалы, үйлөнгөндөр болсун. Ар кандай тойлорду дагы өткөрүп бергенге даярбыз деп үчөөбүз дагы сүйлөшүп калабыз кээ бирдечи. Минтейли дагы мындан чоң айтып, айдан айтып берет. Эми чоң айткым келип атат деп эле ушинтип айтат да. Буюрса тилегибиз ишке ашат деген үмүттөбүз. Туркиянын миграция департаментинин расмий эсеби боюнча бул өлкөдө 19 миңге жакын кыргызстандык жаран эмгек мигранты деп катталган. Алардын дээрлик бардыгы үй кызматтарына, тейлөө тармагында жана ар кандай кара жумуштарда иштешет. Алардын арасында Туркияда өз ишин ачып, ийгиликтерге жеткен мекендештер да арбын. Ашкана ачкан 3 кыз быйыл алардын катарын толуктады. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анкара шаары.